мисалы үчүн жазда баштаганда күзгө чейин ушинтип кошуп кете берсеңер болот. Просеивать этердин астында, элердин астында. Мисалы үчүн могу бур даяр, уже күз келип калды деп бергиле, азыр июль. Күз келип калды, кыш келатат. Все, гумусум даяр. Муну элейм десеңер, мунун жанына ушундай эле бурт жасайсыңар. Жана башында айткандай, эки ширина, высота 25, узундугу 9 метр, стандарт. 8-9 метр. Жанына прям мына 1 метр. 1 метр, жарым метр кылып жанына бурт жасайсыңар. Сугарасыңар. Муну уже сугарбайсыңар. Бул бурт даяр, муну сугарбай. Наоборот, тиги буртту сугарганда ортосунда сугарсаңар дорожканычы. Анан кийин сөлжандын баары бияка өтүп кетет. Баары эмес, основная часть өтүп кетет. Анан кийин муну уже элей бересиздер. Элегенде дагы сөлжандар чыкканда муну уже жаңы буртка кошуп коесуңар. И бул буртту уже ушул эле система менен муну кантип гумуска жеткирдиңер, ушундай эле бул буртту карайсыңар. Колдон келсе органика отходторду таштап турсаңар, сөлжаныңар кичине семизирээк болот. Сөлжан өзү среднем 1 грамм болсо, 1 суткада өзүнүн көлөмүнө жараша 1 грамм навоз жейт 1 суткада. Значит, ушу органика кошкондо канчалык жакшы тамак берсеңер, ушунчалык семизирээк болот. Кокон да чоңураак болот. Кокон канчалык чоңураак болсо, ичинен көбүрөөк сөлжан чыгат. Мисалы үчүн кичинекейирээк кокондордон 4, 5, 6, 7 ушундай чыгат. Чоңурактардан 18ге чейин чыгат. Ошондой туугандар. Получается, гумусуңар даяр. Элейм десеңер жанына бурт кыласыңар. Сөлжандын баары өттү. Анан кийин муну уже продолжать этип кете бересиздер. Кышкысын мен бир видео эле баарын айтып кетейин. Кышкысын, мисалы үчүн мына бул буртуңар даяр. Кышкысын элебейм, дагы турсун, убактым жок дейм, всякое бывает. Муну кышка калтырам десеңер, мунун үстүнө дагы бир буртуңар мисалы үчүн 40 сантиметр болсо, 60 сантиметрге чейин, максимум 70 сантиметр чүйдө. Нарын жак 1 метрге чейин деле көтөрө бересиңер. Там где холодно. Желательно аттын кыгын кышка үстүн жаап койсо. Аттын кыгы жок болсо, уйдуку деле боло берет. Самое главное, үстүн балык жоон деп коет. Балык жоон кылып, мындай татнакай кылып, үстүн жаап койгула. Бир 20-30 сантиметр самандан салгыла. Үстүн клёпка менен жабыштын кереги жок. Анткени кышында жаан жайт, кар жайт, ошол эле булардын влажностун поддерживать этип өзү эле иштей берет. Кышында деле иштейт. Слабее, бирок иштейт. Ошондой туугандар, дагы кандай нюанстар бар? Самое главное переворачивать, давать органику. Анан кийин гумус даяр болгонун себеби, силер мисалы үчүн ферментация жазга чейин кылам десеңер, как раз күзүндө каптап коюп койсоңор, силердики уже жайка жарап калат. Мына көрдүңөрбү, видеодо көрүнүп атабы мындай. Кичинекей катышкалар болуп турат. Мындай кара түздүү болуп калат да. Значит, бул даяр. Дальше. Смотрите, навозду кантип даярдайсыңар. Мисалы үчүн силерде сарайда навозуңар свежий. Жака салган болбойт. Аны алдын ала заранее мондай чоң кучка эмес, мондай кылып жаясыңар.